Маданияттын бир бөлүгү болгон кыргыз киносу эгемендүүлүк алгандан бери дүркүрөп өнүгүп кете алган жок. Эл аралык сынактарда, кинофестивалдарда, байгелүү орундардан учугубуз кур эмес. Бирок бул тармакты айрымдары каражат табуунун бир бөлүгү катары карап калышкан. Кыргыз киносу коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу артта калганы ачык эле айтылып келет. Ата мекендик кино индустриясында салмактуу кинолор жаралбаса да, айрым тасмалар жогору бааланат. Көбүн эсе жаштар кыска метраждуу кинолорду жаратып, сынактарга катышууда. Ал эми дүйнөлүк масштабта жана фестивалда ала турган болсок, бул жерде дагы далай биздин жаштарыбыз өздөрүн мыкты көрсөтүп атат. Биздин бир гана көйгөйүбүз бар, ошол оркуштап аткан таланттарыбыз, ошо тартабыз деп аткан далалаттар ошо кичине бирке каражатка келип такалып атат. Эң алгачкы кыргыз киносу 1955-жылы тартылып, анда биринчи жолу кыргыз актерлору роль жараткан. Андан бери бир канча тасмалар көрүүчүлөрүнө сунушталып келет. Быйыл кыргыз киносунун 80 жылдыгы белгиленип, аталган тармакты өнүктүрүүнүн багыттары белгиленген. Кино тармагына мамлекет абдан жакшы көңүл буруп жатат. Себеби мына өчүп бараткан бизге телевизорлор, соткалар немелер чыгып кеткен үчүн, компьютер чыгып кеткен үчүн киного канча бөлүнбөй атат. Азыр аябай мамлекет жакшы көңүл буруп атат. Өзгөндөгү Айчырөк кинотеатрын оңдоо иштерине проект жазып койгонбуз, ал дагы мына деп турат. Мамлекетибиз Кудай буйрса казынасы болуп кетсе, бизге жардам берген турушат. Алга депутаттар бардыгы келип көрүп кетишкен. Ошондой бузулган, жок болуп кеткен кинотеатрлар өз ордуна тургузуу иштерин жүргүзүп атабыз биз. Азыркы учурда өлкө аймагында 22 райондук кинодирекция, 38 мамлекеттик кинотеатр ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Анын ичинен Ош облусунда 6 мамлекеттик кинотеатр болсо, анын 2-сү жеке ишкерлерге ижарага берилген. Калган 4-өө иштеп жатат, бирок капиталдык оңдоп түзөөлөргө муктаж. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.